Жолдун Саламатов атындагы орто мектеби математика сабагы баштагыч класстын мугалими Мырзабек кызы Асель. Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн биз сабагыбызды баштаардан алдында алтын эреже кабыл алып алсак. Алтын эреже: биринчи кунт коюу угуу, экинчи сабакка активдүү катышуу, үчүнчү жоопкерчиликтүү болуу, төртүнчү ар бир ой баалуу, бешинчи таза сулуу жазуу. Мына ушул алтын эрежелерди сабагыбыздын башынан аягына чейин колдонгонго аракет кылалы. Биздин бүгүнкү өтөрчү темабыз эки орундуу санга көбөйтүү. Анда эмесе сабагыбыздын максаты менен таанышып алсак. Көп орундуу сандарды эки орундуу санга көбөйтүү боюнча маалымат алабыз. Тапкычтыкка, ойлоо жөндөмдүүлүгүбүздү арттырууга, өз алдынча иштөөгө көнүгөбүз, сандарды элементи менен жазууга тарбияланабыз. Анда эмесе балдар дептерибизге жазалы. 8 апрель. Тема: эки орундуу санга көбөйтүү. Балдар, доскада 143 көбөйтүлгөн 21, 32 көбөйтүлгөн 45 деп жазылып турат. Эмнени байкадыңар? Азаматсыңар балдар. Демек, эки орундуу жана 3 орундуу сандарды эки орундуу санга көбөйтүү амалын байкадыңар. Эми биз ушул сандарды мамча түрүндө кантип жазып чыгарабыз, көбөйтүү амалын кантип аткарабыз, мына ушул боюнча маалымат берем, жакшылап кунт коюп угуп тургула. 143-тү 21-ге көбөйтүш үчүн балдар мамча түрүндө доскага жазып алабыз. Санды эки орундуу санга көбөйтүш үчүн ошол санды эки орундуу сандын ондуктарына жана бирдиктерине айрым-айрым көбөйтүндүлөрдү кошуп коюу керек. Адатта көбөйтүүчүлөр мамча түрүндө жазылып, көбөйтүү амалы бирдиктерден башталып аткарылат. Демек, 143-тү 21-ге көбөйткөндө 21 санынын бирдиги бул 1 саны. Туура балдар. 143 санды бир бирдикке көбөйтүүнүн жыйынтыгы 143 деген биринчи толук эмес көбөйтүндү келип чыгат. Экинчи 143-тү 2 ондукка көбөйтөбүз, жыйынтыгында 286 деген экинчи толук эмес көбөйтүндү келип чыгат. Экинчи толук эмес көбөйтүндү биринчи толук эмес көбөйтүндүнүн ондуктарынын астына жазылып, ага кошулат. Андыктан экинчи толук эмес көбөйтүндү сол жакка бир орунга жылдырылып жазылат. Демек, 143 кошулган 286 жыйынтыгы 3003 деген сан келип чыгат. 32 көбөйтүлгөн 45 санын деле балдар биринчи эсептегидей кылып мамча түрүндө жазып алабыз. Демек, балдар көбөйтүү амалы кайсынан башталат экен? Бирдиктен башталат экен. Демек, 45-тин бирдиги бул 5 саны. Туура балдар. Демек, биринчи толук эмес көбөйтүндү канча чыкты? 160. Ал эми экинчи толук эмес көбөйтүндүчү балдар? 128. Туура. Биринчи толук эмес көбөйтүндүгө экинчи толук эмес көбөйтүндүнү кошобуз. Жыйынтыгы кандай чыкты? Азаматсыңар балдар. Демек, 1440 келип чыкты. Анда эмесе балдар доскадагы эсептерди жазабыз. Ар бир санды бирден клеткага, элементи менен, эрежеси менен койтуп жазганды унутпагыла балдар. Эми номер 927-ни мамча түрүндө жазып чыгарып, сүрөткө тартып кетиргиле. Анан балдар ар бир санды элементи менен жазганды унутпагыла. Маселени чыгарабыз. Блокнот 1 сом 65 тыйын, калемсап 1 сом 45 тыйын, 12 блокнот жана 10 калемсап алыш үчүн канча акча керек? Номер 929 тик бурчтуктун чеймесин чийип, тамгалар менен белгилеп, аянтын тапкыла. Кана балдар, чарчап кеттиңерби? Келгиле кичине эс алыш үчүн физ минутканы аткаралы. Баарыбыз биргеликте кыймыл аракетти чогуу жасайлы. Жакшы, мына кичине эс алып алдык балдар. Эми сабагыбызды бышыктап, берилген тапшырмаларды мамча түрүндө жазып, сүрөткө тартып кетиргиле.
Азаматсыңар балдар. Мына силердин чыгарган эсебиңерди да көрдүм, аябай жакшы. Эми келе кичине кайтарым байланыш түзүп алалы. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабактан эмнелерди ала алдык жана маалымат жеткиликтүү болдубу? 2 жана 3 орунду сандарды 2 орунду санга көбөйтүү кандай эрежеде жүргүзүлөт экен? Анда эмесе балдар, сабагыбыздын максатына кайрылалы. Көп орунду сандарды 2 орунду санга көбөйтүү боюнча маалымат алдыкпы? Алдык. Ар бир эсепти чыгарууда тапкычтык менен ойлоо жөндөмдүүлүктү арттыруу менен өз алдынча иштедикпи? Иштедик. Ар бир санды таза, сулуу жаздыкпы балдар? Жаздык. Азаматсыңар балдар. Демек, бүгүнкү биздин сабагыбыз максатына жетти деп эсептейли. Анда эмесе үйгө тапшырма алсак балдар, номер 930-931 баарыбыз күндөлүккө жазабыз. Анан тапшырмаларды сөзсүз түрдө аткарып, эртең мага көрсөтөбүз. Бүгүнкү сабак баарыңарга жакты деп ойлойм. Азаматсыңар балдар. Сабакка активдүү катыштыңар. Баарыңарга ийгилик. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.